Саламатсыздарбы? Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары сак саламаттуу, аман эсен жүрөсүздөр деген үмүттөбүз. Кийинки сөз Назира Айтбекова жөнүндө болмокчу. Анын тегерегинде болуп аткан сөздөр боюнча, ызы чуу боюнча болмокчу. Өтө кыскача айтып кете турган болсок, Назира Айтбекова бул мен билгенден эме мындай тагыраак анын таржымалын таптакыр изилдеп иликтеген жокмун, бирок мен билген Назира Айтбекова деген кыз бул киши КТРде журналист болуп жүрүп, ар кандай жаштар ток-шоуларын алып барып жүрүп, ар кандай чынында эле коомдо резонанс жараткан, ызы чуу болгон, жанагы көз ачык, экстрасенстер боюнча бир программаларды, көрсөтүүлөрдү алып барып жүрүп, ызы чуу болуп жүрүп, анан КТРден кетип, жалпы маамдуу каражаттарына дагы жар болуп белгиленип, жарыкка чыгып, ажырашуусу болгон ал кишинин бир баланы тарбиялайт экенин билебиз, апасы бар экенин билебиз. Эми коомчулукта себептен да өзү ачыктан ачык жүрөт, өзүнүн ой пикирин ачык билгизет, анан ошо менен таанылган кыз да. Ошондуктан Назира Айтбекованы дайыма биз сөз кылып келебиз. Назира Айтбекованы биз баягы карап талдап келебиз. Анын үстүнө YouTube'да да подкасты бар. Ал жерде 400 миңге жакын катталуучусу бар. 400 миңден ашык 500 миң, жарым миллионго жакын катталуучусу бар. Аны көрүшөт. 1 миллион 300 миңден ашык социалдык тармакта дагы, Инстаграмда дагы катталуучулар бар. Башка социалдык тармактарда дагы баракчылары бар, популярдуу. Анан ошонун тегерегинде ызы чуу. Биринчи жолдошу менен ажырашып, баланы жалгыз тарбиялап, апасын карап, багып, антип мынтип жүрөт. Мен билгенде, мен ал кишиге мындай катталган эмесмин, бирок катталганын мен билгенден айтып атам да. Анан жакын арада мына акыркы 3-4 күндөн бери болуп аткан ызы чуу. Өзү ал киши интервью берип, мен күйөөгө чыктым, жолдошумду таптым деп айтыптыр, мен бактылуумун деп айтыптыр. Эсиңиздерге сала кетсем, Назира Айтбекова ал азыр жаш сегерек кыз эмес, 39дагы кыз, 39 жаштагы. Эми бул аял киши да. Өзү мындай жашоонун маанисин түшүнүп жүргөн аял киши. Эми мен билген Назира Айтбекова бул мындай, башында мындай ою токтолой элек, ар кайсы жака мындай чектен ашып, ары чектен ашып, бери чектен ашып кетип, энергиясы толкундап ташынып турган кыз болсо, бара бара бул кишинин мына акыл эси, ой жүгүртүүсү, дүйнө таанымы аябай кеңейип, өзү токтолуп, көп нерсени билип, жанагы интервью алганда дагы улам интервьюлары тереңирээк болуп, улам интервьюлары бийигирээк болуп келген. Азыр ызы чуу болуп атат. Ызы чуу болгонунун эми себеби өзү дагы айтты. Андан кийин жанагы Актилек Гүлжигит кызы деген бар. Алдан мурда КТРде иштеген, ошо эки кесиптештеринин, экс кесиптештеринин бири болуп эсептелинет. Анан ошонун жолдошу болгон сыяктуу. Эми мен так билген жокмун, мен караган жокмун, иликтеген жокмун, изилдеген жокмун. Бирок ал социалдык тармактарга улам ыргып чыгып атканынан анан ошол эркин айтып атам да. Ошол эки кишинин экс жолдошу же азыркы жолдошу чыкса ошол экиге үйлөнүп алган экен да. Ошонун тегерегинде азыр ызы чуу болуп атат. Анан социалдык тармактарда карап атам да, эми өзүмдүн кесиптештерим болгондон кийин, кол алымда мен КТРде башкы директор болуп жүргөндө ошо Назира Айтбекова да иштеген, Гүлжигит Актилек кызы дагы иштеген, Актилек Гүлжигит кызы. Ал дагы иштеген, аларга комментарий кылып, эки жат кылып бөлүнүп аткан кишилер дагы иштеген. Анан ошол экилердин жазгандарын кылып атам да. Эми бир тарап болсо айыптап атат да, тиги Назира Айтбекованы айыптагандар бир үй бүлөнү бузуп, анын 3-4 баласы бар, бир канча баласы бар дейт. Мен анысын дагы так билбейм. Бир канча баласы бар. Анан ошону ажыраштырып, анан өзүнө тийип алды, тигизип алды. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп,
бактылуу болгон бул жакшылыкка алып барбайт анан деп каргап шилгеп, ошонун тегерегинде каргап шилеп ызычу болду. Назира Айтбекованын дагы ал популярдуу болгондо дагы анын тарапташтары дагы жок эмес. Алар дагы ушинтип атат. Анан ушинтип эле Буркан Шаркан социалдык тармактарда ызычуу болуп жаткан учур. Эл эми Назира Айтбекованын баягы катталуучулары аны көргөн адамдар көп болгондуктан эки жат болуп алып азыр тытышып кырылышып жатат да. Мен башка нерсе айтайын, башка нерсе жөнүндө айтайын деп атам. Буларды талдайын деген жерим жок. Туугандар, биз ушу эки жат болуп бөлүшкөндө биз башка нерсени унутабыз да. Мынакей, мен бекерден 39 жаштагы Назира Айтбекова деп айткан жерим жок. Достор, 39 жашта. Мен жаш кезекте, мен кичинекей кезимде 39-40 жаш дегенди мен картаң адам деп ойлочумун. Бара-бара баягы улам жашым өскөн сайын, кичине көп нерсени көрүп байкаган сайын мен башка нерсени түшүнө баштадым да. 40 жаш деген бул жашоонун чынында эле даана маңызын түшүнүп баштаган учурум экен да. Назира Айтбекованын азыркы экинчи жолдошу ким экенин билбейм, канча жашта экенин деле билбейм. Бирок эми Назира Айтбековадан улуу болсо керек. Себеп дегенде жаш секелек баланын башын айлантып үйлөнүп алдың дегенди эч жерде көргөн жокмун да. Мен айтайын дегеним эле бир эле нерсе да. Достор, 40 жаштан ашкан адамдар, 40 жаштын тегерегинде адамдар жашоону ысыгындагы, суугундагы, ары жагындагы, бери жагындагы түшүнүп калган адамдар. Баарын түшүнүп калган адамдар. Анан эркекти жетелеп кеттиң, эркекти алып кетип калдың, бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп кеттиң дегенчи, бул мындай да. Биз бирөөнүн үй бүлөсүнө кирип алып, анан баягы бирөө менен ажырашып кетип же бирөөнүн үй бүлөсүнөн кетип анан башка жака кетип калса, сөзсүз түрдө ошол кыз, ошол аял кийинки алган. Ал сөзсүз түрдө сойкуу биздин маданиятта. Ал сойкуу, жеңил ой кыз, ал шүмшүк кыз, ал ажыраштырган кыз болуп келе берет да. Эми эмне эркектин мээси жокпу? Достор, эркектин мээси бар да. Туурабы мындай? Ар бир эркектин, биз баягы эркек деп 40-ка чыккан адамдардын мээси бар да. Мындай ойлоно турган, туурабы? А эгерде жок, башы айланып кетти, ошол кызга башы айланып кетти, Айтбекованын көчүгүнө кызыгып башы тегеренип кетти десечи, анда андай келесоо эркектин силерге эмне кереги бар? Анда ошол эки тиги мурунку ошол эки тарапташтарга анда келесоо эркектин эмне кереги бар силерге? Мен силерге айтайын да. Анда ошол эки башка бир Назира Айтбекованынбы, башка бирөөнүн көчүгүнө эгерде кызыгып кетип атса, ал башка көчкө деле кызыгып кете берет да. Сөзсүз түрдө эле Назира Айтбековага эмес да. Демек анда кеп ошол эркекте да, туурабы? А эгерде жок, андай эмес, эркек деген бул сонун эркек болчу, бирок ушул Назира Айтбекова бузду десеңиздер, жок, ал сонун эркек болсо десе, акыл эси ордундагы эркек болду десе, анда ал ойлонуп иш кылды да. Анда ойлонуп иш кылды да. 40тан ашкан эркек, толук кандуу жашоону көргөн эркек, бир эмес 2-3 жолу эрге тийген эркек, жашоосунда ысыгында, суугунда көргөн эркек анан ошол жака барып жашап алса, акыл эстүү болсо, ошол эркекке силер ызычуу болуп, чыр болуп, чырылдап, кырылышып, жаныңарды берип тытышып аткан эркек болсо, акыл эстүү болсо, анда акыл эси менен барып ошол тандоону кылды да. Бул эгерде ошол азыр Назира Айтбекованын экинчи азыркы күйөөсүн айта турган болсоңуздар. Туугандар, эми ал азыркы учурда өзү мындай өзүн карап, ушу өзүнүн жашоосуна өзү ээ боло албаса, өзү каалаган аялды тандай албаса, өзү үй бүлөдө жашап жүрүп, жок, бул жубайым мага түгөй эмес экен, бул жубайым менен менин түшүнүгүм башкача экен, бул жубайым менен мен мындан ары бактылуу боло албайт экенмин, мен мындан кеттим, мен булар менен кылам десе, азыр ошол экени кылбаса, анан качан чечим кылат эркек? 20 жашта болсо, ал эчтекени түшүнбөйт, ал эчтекени билбейт дейсиңер. 30 жашта кылса, бул шүмшүк кутуруп кетти дейсиңер. 4 жашта болсо, 40 жашта болсо айтасыңар,
картайганда бул ушунчалык эмне кылып атат? 50 жашта болсо айтасыңар, бул болсо алжып уже өлөйүн деп калганда эмне кылып атат дейсиңер. 60 жашта бул айнып калды, жиндүү болуп калды дейсиңер. Анда кайсы жашта эркек өзү ошондой чечимди кабыл ала алат деген суроону берген киши аз да, тилекке каршы. Ошо 40-40тын тегерегинде, 50нин тегерегинде эркек өзүнө жоопкерчиликтүү чечимди кабыл ала албаса, анда кайсыл учурда кабыл алат? А эгерде ошондой эле ар бир көчүктү көргөндө эле ошо башы тегеренип кетип эле ош эреки менен барып эле тиги ошонун коюнуна кирип кете турган болсо, анда эркектин эмне кереги бар? Анда силер анда кете берсин, анда наоборот айтыш керек да. Туура болду, жакшы болду, ошо Назира Айтбекованын коюнуна кирип кетип, бир аз жатсын, анан дагы бир башка көчүктү көрүп туруп, ошол бойдон сүйүнгөн бойдон аны таштап алып кетип калсын, кайра жакшы болот деп сүйүнүшкөлөр керек да анда. Мен башка нерсени айтайын деп атам да. Биз көп учурда бул маселенин түпкүрү тетиги ар жактан келет да. Биз балдар кичине чоңоюп келатканда эле эми үйлөн эле үйлөн, сен үйлөнүшүң керек, сен жайланышың керек, ошол эки үйлөнсөң эле ошол эки менен бакыт табасың деп эле баягы баарын ошол жака түртө беребиз да. Эркек болсо, эркек уулубузду айтабыз, эми үйлөн, эми биз картайдык, же болбосо айтабыз, эми биз неберелүү болгубуз келип атат, биз чөйрөлүү болгубуз келип атат, бизге бала төрөп, биз өзүбүздү ойлоп жүрөбүз да, тиги баланы ойлогон жокпуз, балабызды. Биз өзүбүздү ойлоп атабыз да, ал үйлөнүп туруп бизге небере бере калса, анан неберени анан биз көтөрүп, анан жыргап, мынакей, биз деген ата бабалуу болдук, чоң ата чоң энети болдук, биз өзүбүздү ойлоп атабыз. А кыз болсо, биз болсо ошол эки кызыбызды чоңойтуп келатканда эле башына какшай берсе, эми сен барар жериң эле ээр, бактылуу боло турган жериң эле ээр. А эриң алкаш болуп калсачы, эриң наркоман, эриң жиндүү болуп калсачы, аны ойлобойбуз аны. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге кара жыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери, эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу, же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бошоп калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке болуп турган болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш, булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап, эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Ошол эки ээр, анын барар жериң ээр, барар жериң күйөө, барар жериң тигил деген ордуна биз ушул эки сенин келечегиң, сенин бактың ушу билимде, сенин келечегиң, сенин жакшы жаркын жашооң, сенин дүйнө таанымыңда кругозор дегендечи, сен ошо билим алышың керек, университетке барышың керек, окушуң керек, айланайын алтыным, жакшы оку дегендин ордуна биз сен барар жериң күйөө, эптеп эле, эме деген сөздү жакшы көрөбүз да, кыргыздар эптеп деген сөздү жакшы көрөбүз да, эптеп эле бир күйөөгө чыгып кетсең депчи, эптеп. Анан анда корректировка кыла беребиз. Эптеп эле эмите тиги айланайын, эмите тиги Ошко чейин тетиги Баткенге чыгып эмне кыласың, айланайын, эми бул деген алыс да, аябай алыс. Могу жерден эле чыга калыпчы. Анан эми могу жерден эле бир жакын жерден эле деп анан туруп алып анан айтабыз, могу досумдун немесинин күйөөсү, эмесин баласын карап койчу, жакшы болуп айланайын, ушуга эле тие албайсыңбы деп анан өзүбүз баштайбыз. Мындай жаныбызга эле алып туруп эле бирөөгө берип салсак, ошондо кызыбыз бактылуу болуп калчудай деп айтабыз да. Эми башка нерсе айтайын. Ажырашты. Эптеп атып, кыйнап атып, кызды күйөөгө бердик, алар ажырашты. Ажырашып кеткенден кийин
мындай эме болуп калат да, биз мындай ролубузду аткаргандай эле, милдетибизди аткаргандай эле эс алып эле отуруп калабыз да, эми эми бул эптеп баягы күйөөгө тийгизбейдик, анан ажырашпайт да, жөнүндө эс алып отурбай шыбап жатып калабыз да, эми ит экен тигинин ошо ажырашып кетти да, ит экен деп, күйөөсү жакшынакай эле неме болчу өзү ажырашып кетти, мейли. Бирок бирибиз дагы бир тиын жардам бербейбиз. Назира Айтбекова бирөөңөр жардам берген жоксуңарбы? Назира Айтбекова бирөөңөр, ай Назира, сен ошоки күйөөң менен ажырашып кетиптирсиң, жалгыз бала багып атыптырсың, апаң да бар экен, анан КТРден болсо ошол эки жерден программаңы көрсөтүүңдү жаап салып, анан сени кубалап салыптыр. Кел жардам берелик кичине, сен баягы башка күйөө жакшы, силер айтып атпайсыңарбы, жакшы, жакшынакай бир мындай адептүү, правильный күйөө таап алганга чейин монтип жардам берип туралы деп бирөөңөр жардам берген жоксуңар да. Өзү подкаст кылып атат, өзү аракет кылып атат, башы менен көзү менен ошол жерге кирип жүрүп, өзү популярдуулукка жетип, реклама менен башкасы менен акча таап атат, өзү кругозорун кеңейтип атат, аяк түбү туруп анан бирөөгө жолугуптур. Какая разница кимге жолукту, бирөөгө жолукту, өзү жалгыз бой эне, жалгыз баланы ошол жерде багып, энесин багып, жакшынакай кылып, өзү ийгиликке жетишип, анан аягында айтып атат, 39га жеткенде мен бирөөнү таптым, мен бактылуу болдум деп атат. Керек болсо ал айтып атат, мурда баягы тиги силерге жакпаган бир денесинин бир бөлүгүн көрсөтүп ийсе, бир жанагы провокациялык бир нерселерди кылып ийсе, сүрөттөрдү жана чыгарып ийсе, ызы чуу болуп эле жындуу болуп жатып калчүсуңар баарыңарчы. Анан эме болсо өзү болсо айтып атат, мен ыйман жолуна түшүндүм, эми мынакей түшүндүм, Чубак ажыга мындай ыраазычылык билдирип атат, тигинтип атат, баарын айтып атат дагы, ошондо дагы биз ыраазы болбойбуз да. Ошондо дагы, ошондо дагы ошол экини биз жемелеп, сен үй бузукусуң, тигисиң, анан булсуң, анан анда силердин оюңарча эмне кылыш керек анда? Эмне кылыш керек анда? Эмне анда тиги Назира эмне 50 жаштагы девственникти табыш керекпи? Ошону күтүш керекпи? Силер кызыксыңар го ошондо. Тиги 39 жаштагы кайсы эркекке күйөөгө тиет мисалы? Өзүңөр эле кыйкыра бересиңер го, күйөөгө тийгиле, эптеп эле күйөөгө тийип алды. Эптеп тийип алыптыр го эптеп. Анда эмне жындуу болосуңар, мен айтам. Эмне жындуу болосуңар? Эми жанагы мен беркелерге айтып кетем да, күйөөңөр кетип калсачы, өзүңөр эле күнөөлүүсүңөр. Күнөө силерде, силер өзүңөрдү карап койсуңарбы, күнөө кимде болду экен депчи. Күнөө биринчи кезекте биз өзүбүздөн издегенди үйрөнүшүбүз керек да, достор. Өзүбүздөн издегенди үйрөнүшүбүз керек да. Бирок менде күнөө эмес, күйөөм келесо ошол экенин көчүгүнө кетип калгандыктан анда келесо күйөөнүн эмне кереги бар силерге? Кете берсиңер ошол жака. Кеп ошондо да достор биз мындай кененирээк ойлонуп, кененирээк иш кылып, анан бирөөгө мындай эми мейли бактылуу болсун дегенге мындай аз эле да, көпчүлүгү ошондой шыбаганды эле жакшы көрөбүз, көпчүлүгү боктогонду жакшы көрөбүз, көпчүлүгү тигинткени жакшы көрөбүз. Анан көпчүлүгүбүздүн эмнегедир мындай оюбуз да, бирөө байкуш болуп сүмүрөйүп, байкуш болуп калдым, ушинтип калдым десе, биз ошондо мындай кубанып, ошондо бир ошоки ыраазы болуп, анан мындай өзүбүздүн кенендигибизди көргөзсө, эми байкушка жардам берип коеюнчу дейбиз да. Ошондо кенендигибизди көргөзүп баштайбыз да, достор. Мындай ал байкуш кылбай эле ыраазы кылып койсок кандай болот? Байкуш кылбай эле азамат деп койсок кандай болот? Мейли эми экөөңөр тириңерди табышып кеткиле, жашоодо ылдый боло берет экен, мындан ары дагы жакшы өрнөктүү үй болуп кеткиле деп айтсак, шымыбыз чечилип кетет да, айтсак, кыйын да негизи, шымыбыз чечилип кетет, башка жерибиз үзүлүп кетет, ошондой жери бар да туурабы, Анан ошон үчүн мен баягы мен тиги Назира Айтбекованы колгогон жерим жок. Анын өзүнүн жашоосу, мен башка нерсени айтайын деп атам да, бирөөнү ушинтип сындарда мындай ойлонуп көрө алат болдук бекен, кененирээк көрө алат болдук бекен деген сөздү айтып атам да. Негизи бул иштерге мындай кененирээк карасакчы, кененирээк карасак мындай жалгыз бой эне молодец, азамат, интервьюсун да шакылдатып алып атат, подкастын да кылып атат, өзүн дагы өнүктүрдү, дүйнө таанымын да кеңейтти, баласын да зыңкыйтып багып атат, энесин да зыңкыйтып багып атат, өзүнүн дагы башкача кылып өзгөртүп, аяк түбү келип бирөөгө жолугуптур десек кыйын болот да. Ребята, у меня на груди это пик Манасло. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена. Айтайын дегеним эле мындай да, ушу ар бир сындап аткан, ушу ар бир комментарий жазып, ит, куш өлүп кет, тигинтип аткан дегенчи,
бир кылчайып туруп өзүбүздүн жашообузду мындай карап көрсөк деген да. Ой, өзүбүздүн жашообузду казып көрсөк, аркабызды кылчайып көрсөк, эмне гана жок айланайын. Аны мындай эл журт билип кала турган болсо, анда керек болсо жакындарыңар билип кала турган болсо, чач тик турат да, чач тик турат го ар бирибизде. Ар бирибизде момундай кылчайып туруп мындай аркабызды сууруп көрсөкчү. Назира Айтбекова, анын жаңы күйөөсү, анын тиги күйөөсүнүн эски аялы бер жакта эле калат го дейм, бер жакта эле туугандар. Ошон үчүн мындай өзүбүздү карап, өзүбүздү ойлонуп, өзүбүздүн көчүгүбүздү тазалап, анан бирөөнүн көчүгү жөнүндө сүйлөшсөк деген ойду айтайын дедим да. Эми Назира болсо иман жолуна түшүп кетиптир, эми мен сүйлөп турайын, эми мен жалгыз кылмышка окшогон сөздөрдү. Сак саламатта калыңыздар.